ширк биринчи шахаданы бузат. Ашхаду алла илляха иллаллах деген. Ал эми бидаат экинчи шахаданы бузат. Ашхаду анна Мухаммад Расулуллах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи вахда, вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'да. Рабби шрах ли садри, ва яссир ли амри, вахлул уqдатан мин лисани яфқаху қавли. Thumma amma ba'd. Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Аллах субхану ва таала бизге көп жакшылыктарды берген. Аллах Таала бизге көп берекесин берди. Биз мурдакы сабагыбызда ширк жөнүндө кененирээк бир баяндама айткан элек. Албетте ширк жөнүндө эскерткенден кийин ширктин артынан бидаат жөнүндө айтуу туура келет. Неге анткени эң негизги маселе бул Аллах Тааланын дини жана Аллах Таала кимди бизге элчи кылып жөнөтсө, ошол элчисинин сүннөтүн бекем кармануу. Анткени Аллах Таала айтты: "Атыу Аллаха ва атыу Расул". Аллахка баш ийгиле жана элчисине баш ийгиле. Ошондой эле Аллах Таала Куранда айтты: "Ва ман юти'ир Расул фақат ата Аллах". Ким элчиге баш ийип жаткан болсо, ал Аллахка баш ийген деди. Ошондой эле Аллах Таала Куранда айтты: "Ва ма атакум Расулу фахуду, ва ма нахакум анху фантаху". Пайгамбар силерге эмнени берсе, кармаңгыла, эмнеден тыйса, тыйылгыла деди. Бидаат жөнүндө маселе курмакчыбыз. Ошол бидаат деген эмне биринчиден? Бисмилlah. Бул Арбаин ан-Нававия 40 хадис имам ан-Нававидин 5-чи хадиси. Ошол хадисти өтсөк. Ан уммул муъминин, момундардын энеси Абдуллах Айша радиаллаху анхадан риваят. Қалат қали Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Алла айтты, Аллахтын элчиси айтты дейт: "Ман ахдаса фи амрина хада ма лейса минху фахуа". Ким биздин дини иштерибизге жаңылык киргизген болсо, Аллах жана элчисинин шариятынан эмес болсо, ал кабыл кылынбайт, тескеринче кайтарылат деди. Ошондой эле Муслимдин башка риваятында: "Мен амила амалан лейса алейхи амруна фахуа". Ким бир амал жасса, ал амалда биздин шариятыбыз жок болсо, анда ал кабыл кылынбайт, тескеринче кайтарылат деди. Келиңиздер, эми бидаат деген эмне? Бидаат бул шарият маселесиндеги бидаат шариятта тыйылган. Мисалы, адамдар дүйнөлүк бир жаңылыктарды киргизсе, ал дүйнөлүк жаңылыктар шариятта тыйылбайт. Шариятта бидаат деген бул диндеги жаңылык киргизүү. Мисалы, шейх айтат: "Аужада ибадатан лам якун лаха далилун мин китабиллахи ва суннати расулиллахи". Ким бир ибадатты тапса дейт, ал ибадат шариятта ошол ибадат экенине далил жок болсо дейт. Аллахтын китебинде жана пайгамбардын элчисинин сүннөтүндө дейт. "Лианнал ибадат тауқифия". Анткени ибадаттар бул тауқифия маселе. Тауқифия деген бул Аллах Тааланын Курандагы китебинен жана пайгамбардын сүннөтүнөн гана чектелип, ошонун негизинде далил болсо, ошон менен гана ибадат болуп эсептелинет. Эгерде ачык бир нас, мындайча айтканда, далил жок болсо, Курандан ачык бир текст же сүннөттөн, анда адамдар өзүнөн өзү ойлоп табып бир нерсени ибадат кылганы туура эмес. Андыктан бидаат деген ошондой экен. Демек, ким кайсы бир ишти жасап жатса, ошол иште Аллахтын китебинен ачык бир далил жок болсо, жана пайгамбардын сүннөтүнөн ачык бир ошого жолдомо, багыттама жок болсо, ал бидаат. Мисалы, бир мисал келтирейин.
Кээ бир адамдар бир бидат кылганда бир өздөрүндө жалпы мужмал, жалпы айтылган хадистерди же жалпы аяттарды алып туруп жекече өзүнө иштетет. Кандай? Өзү кейфия, мындайча айтканда өзү кейпин ойлоп таап иштеткенде. Мисал келтирелик. Аллах Куранда айтты: "Узкуруллаха зикран касира". Аллахты көп эстегиле деди. Андан кийин кээ бир адамдар жанакындай мечитке келип алып туруп, тегеректеп туруп бийлегендер бар. Не десең, алар айтат, Куранда Аллах айтпадыбы Аллахты эстегиле деп. Биз ошо жанакындай тегеректеп бийлеп Аллахты зикир кылатабыз дейт. Анан кийин демек алардын Курандан бир далил болот зикир кылганга. Бирок сүннөт эмне үчүн түшкөн? Сүннөттө ошол кылып жаткан зикирдин түрүн, кейпин пайгамбар көргөзбүрө деген суроо туулат. Андыктан андай кейп пайгамбар көргөзгөн эмес. Андыктан биз Курандан бир далил тапсак, сүннөттөн дагы ошол далилге тастыктаган кейпин да караш керекпиз. Мынакей ошол үчүн шариятыбызда бир нерсени кылып жатсак, ошонун кейпин дагы пайгамбар бизге шарият кылыш керек. Неге? Анткени пайгамбар дерчү бул пайгамбар ошол шариятты, Куран Керимдеги аятты пайгамбар кантип түшүнүп, кантип элге шарият кылганды пайгамбар жакшы билген. Анан пайгамбар көргөзбөгөн нерсени адамдар өздөрү бир нерсени ойлоп таап, ошол кейпте бир нерсе кылып жатса, анда бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдан дагы динди жакшыраак билебиз дегенге өздөрүнө ушундай бир маселе коюп жаткандыгы. Шариятта ибадат качан кабыл болот? Эки шарт менен кабыл болот. Биринчиси ал-ихласу лиллахи азза ва жалла. Аллах Таалага болгон калыс ихластуу болуш керек. Ихласуу деген Аллах Таала үчүн кылыш керек. Экинчи ал-мутабаату лир-расул. Аллах Тааланын элчисине толук эришиш керек. Мисалы, шарият боюнча ибадат өзү асл ибада өзү шарият боюнча тыйылат. Ибадат өзү шарият боюнча тыйылат. Ал арам болуп эсептелинет. Качан шариятта ибадат адал болот? Эки шарт менен. Аллах үчүн деген ихлас, андан пайгамбардын сүннөтүнө толук эрчүү менен. Ошондо гана шариятта ибадат болуп эсептелинет. Андыктан келиңиздер, ибадат кыларды өтө этият кылыш керекпиз. Неге? Анткени туура эмес нерселерди кылып, Аллах Таалага туура эмес нерселер менен жакындабаш керекпиз. Мисалы, шейх айтат: "Фалау анна л-инсан жаа би ибадат мухдасатин лейса фиха ширк абадан куллуха халисатун лиллах, ولكنها ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة مردودة لا تقبل." Шейх айтат, эгерде бир инсан бир ибадат тап келсе, ал ибадаттын эч бир ширк жок болсо, таптаза Аллах үчүн ширк кылбай бир ибадат алып келген болсо дейт. Бирок ошол ибадатында, ошол ибадатты өтөөдө анын кейпин шарияттын негизинде жазабаса дейт. Анда ал ибадат бидат болуп эсептелинет. Шариятта ал кабыл кылынбайт дейт. Андыктан көрүңүздөрбү, биз жөн эле бир нерсени жасап жаткан болобуз. Неге? Анткени мурда сабакта айтканбыз, ширк Аллахтын акысын бусат. Аллах Тааланын акысын тебелейт. Ошон үчүн Аллахтын укугун тебелейт. Ал эми бидат пайгамбардын укугун тебелейт. Андан кийин келе чоң нерсе бул бидат. Андан кийин адамдардын укугу, мусулмандардын укугу андан кийин турат. Мисалы, мусулмандар бири-бирине катлу нефс, жан алуу, же болбосо жанакындай урулук, айтор чоң күнөлөр, бул кийин турат. Андан да өйдө бир укук, бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын укугу. Демек, ким бидат кылган болсо, пайгамбардын алейхиссалату вассаламдын укугун тебелеген болот. Ошон үчүн келиңиздер, бидат кылыш өтө бир жаман нерсе.
Ошон үчүн кээ бир алымдар бидат кылган адамдын жанында отурган эмес, андан качып кеткен. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам айтканы, демек эки шарттын далилин алып келелик, эки шарттын. Биринчи айтпадыкпы, ибадат качан туура болуш керек? Биринчи шарт ниет, жанакындай ихлас болсун дегенбиз. Анткени бул ихлас дегенге пайгамбар алейхиссалату вассаламдын иннамал а'малу бинният, имам Бухаридің хадисинде, имам Науидің хадисинде эң биринчи хадис бул ар бир амал ниетке жараша деген. Демек ниетибиз Аллах үчүн болсо, анда ибадат Аллах үчүн болот экен. Экинчи шарт биз пайгамбарга толук эрчүү дегенбиз. Мына пайгамбарга толук эрчүү деген шарт бул хадистен келген. Мына имам Науидің 5-ші хадиси бул хадистен алынган далил. Мына пайгамбар алейхиссалату вассалам: "Ман ахдаса фи амрина хаза ма лайса мин фахуа рад. Ман амила амалан лайса алейхи амруна фахуа рад." Ошол эки хадис негизинде, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын эки хадис негизинде бул экинчи шарт алынган. Андыктан биз бул бидат амалдардан этияттайлык. Неге мусулмандар? Анткени биздин негизги исламыбыздын негизги бир фундаменти, ибадаттардын негизги кармай турган түркүгү бул эки нерсе экен. Аллах болгон ихлас. Эгерде Аллах болгон ихлас жок болсо, анын карама каршы ширк болуп эсептенет. Андан кийин пайгамбардын эрчүү, мутабаатил расул. Эгер пайгамбарды эрчибесек, анда бидат келет экен. Андыктан бидат бул сүннөттү бузат. Ал эми ширк бул таухидти бузат. Ширк биринчи шахаданы бузат. Ашхаду алла илляха иллаллах деген. Ал эми бидат экинчи шахаданы бузат. Ашхаду анна Мухаммад расулуллах. Андыктан келиңиздер пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө башка бир адамдардын кылган иштерин аралаштырбайлык. Аллах субхану ва тааля бизге туура түшүнүк берсин, ар кандай баледен сактасын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.